Sen ата-энеңден башка эч кимге керек эмес экенсиң. Ата-эне бир туугандарыңдан башка. Азыр бир чети өкүнүп, бир чети жакшы да. Жакшы дегенден көп нерсе сабак алдым да мен. Ушул эркиндиктин эмесин үчүн, ата-эненин баркын үчүн. Жаман жагы болсо эми үйдөгүлөргө жаман болот да. Үйдөгүлөр жүрөгү ооруп келет. Ата-энем эмне кыл десе ошону кылып, ата-энем эмне кыл дегенге даяр элем да. Азыркы ушул убакытта топ калсаңчы. Кийип жүргөн бут кийимден баштап чачың немеге чейин баркын билет экенсиң да. Эркиндиктин, үй бүлөңдүн, ата-энеңдин баркын билет. Ата-энең ушканын, ошо ушкан эмне себептен ушканын ошол менен баарын билет экенсиң да. Жакшы болуп кетсин деп ушат экен. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Бүгүнкү чыгарылыш, бүгүнкү сиздерге айта турган маселе бул жаш өспүрүмдөргө багытталган десек болот. Дегеним, биз азыр Кыргызстанда жаш өспүрүмдөрдүн жазаларды өтөө абагында турабыз. 14-чү. Бүгүн биз сиздерге ушул жактагы акыбалды, ушул жактагы жаш өспүрүмдөрдүн тагдырын, жаш өспүрүмдөрдүн бүгүнкү ушул жазасын өтүп аткан жайды көрсөтүп берели деп турабыз. Бул нерсеге өзүңүздөр билгендей, бүгүнкү күндө ушул жаш өспүрүмдөрдүн ушу кылмышка баруусу, жаш өспүрүмдөр арасында ушундай бейбаштыктар, баягы эле ушул мектептердеги чоң көйгөйлөрдүн жыйынтыгы дал ушул жак менен бүтүп аткандыгын көргөзгүбүз келди. Бул көрсөтүүдө ушул ата-энелер, өзгөчө ушул жаш өспүрүмдөр мындан сабак алып, балким кылып аткан ишин, жасап аткан анча-мынча жоруктарын токтотуп, мындайча айтканда бир туура жолго, туура багытка, туура нукка түшүүсүнө бир себепчи болуп калса деген ой менен тартып атабыз. Азыр биз Бишкек шаардык прокуратурасынын коштоосунда дал ушул мекемеге келдик десек болот. Бишкек шаардык прокуратурасы дагы бүгүнкү күндө ушул кылмыштардын жаш өспүрүмдөр арасында болуп жаткан маселени алдын алып, ошолорго профилактикалык бир иштерди жүргүзүү өңүтүндө деп түшүнө бериңиздер. Азыр биздин көрөрмандарга аты жөнүңүздү, анан кызматыңызды белгилеп кетсеңиз, эмне үчүн келдик бул жакка, маңызы кандай, бүгүн нени көрсөтүп беребиз деген жөнөкөй суроолорго сизден жооп алалам да. Көрөрмандар менен өзүңүздү тааныштырып, аты жөнүңүздү айтып кете бериңиз. Бишкек шаардык прокуратурасынын бөлүмүнүн улук прокурору Алымкулова Гүлзат Абатбековна, ювеналдык юстициянын көзөмөлдөйм. Бишкек шаарынын аймагында бүгүнкү сиздер менен биргеликте келген бул балдардын түзөтүү мекемесине келген бирден бир себебибиз болуп, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, прокуратура органдарынын приоритеттүү багыттарынын бири болуп, бул жаш жетилик өспүрүмдөрдүн укуктарын жана кызыкчылыктарын сактоо болуп саналат. Учурга жараша айта кетсек болот, жаш жетилик өспүрүмдөрдүн арасында мектеп окуучуларынын, ошондой эле студенттердин арасында бүгүнкү күндө кылмыштуулуктун саны абдан көбөйүп кетүүдө тенденция бар. Бишкек шаарынын аймагында мунун бирден бир кесепеттери болуп, бул ата-энелердин чет жакка да миграцияда жүргөн деп айтсак да жаңылышпайбыз. Ошондуктан бүгүнкү күндө биз коомчулукту, жарандык коомчулукту, ата-энелерди чакырат элек. Ушундай мекемелерге балдарыбыздын түшпөсүн, келбесин, кылмыштуулук жолуна түшпөсүн, ошол мааниде ата-энелерди чакырат элек, көбүрөөк балдарга көңүл болуп, окуусуна, өздөрүнүн дем алуу убактысында кандай өткөрүп жүргөндөрүн, ошол эле көл жээгинде барганда негизи эле коомчулукта өзүнүн жүрүм-турумун, адеп аклак турумун көзөмөлгө алып, балдары менен көп маек курууну чакырат элек да ата-энелердичи. Ошол максатта биз сиздер менен келип ушул чараны өткөрүп жатабыз. Анда урматтуу көрөрмандар, жүрүңүздөр азыр биз ичинен көрөлү, кандай шартта ушул жаш өспүрүмдөр жазасын өтөп атат, кылган иштерине, жасаган жоруктарына канчалык өкүнөт, канчалык бул жактан тарбия алып чыгып атат, ошондой эле ушул мекеменин жетекчилигинен, ушул ишмердүүлүгүн, алардын аракеттерин дагы бир көрсөтүп айтып беребиз деп ойлойбуз азыр.
анда биз менен болуп туруңуздар. Дал ушул газоблок жогорку технология менен жасалган. Кыргызстандагы эң мындай бир азыркы заман талабына ылайык. Биринчиден бул өзүбүздүн өндүрүш. Кыргызстанда биринчи жолу ачылган автоклавдык дүйнөлүк жогорку стандарттагы газоблоктор. Бул баягы көчөдөгү жанагындай мындай басса кирип кете турган сапатсыз газоблоктор эмес. Арзан да түшөт экен. Жалпы курулуштун жыйынтыгындачы. Муну жылуулаштын деле кереги жок. Буга эч кандай бир башка кошумча дагы курулуш каражаттарын пайдаланбайсыздар. Анан тез бүтөт, абдан жакшы курулуш каражаты. Баарыңыздарга мен ушул курулуш каражатын сунуштайм. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, ден соолук өмүр булагы демекчи, үй бүлөңүздүн саламаттыгына да кам көрүүнү унутпаңыз. Айдент медициналык борборунда стоматология, гинекология, урология, терапевтин андан сырткары балдарды сүннөткө отургузуу кызматтарын сунуштайт. Менин катталуучуларым үчүн 20% арзандатуу жана рентген кызматтары акысыз болот. Ошондой эле ишемби күндөрү гинеколог, жекшемби күндөрү терапевтин кабыл алуулары бекер. Айдент медициналык борборунун эшиги 24 саат бою сиздердин кызматта. Дареги Текстильщик метросу, Люблинская көчөсү 17, 3-корпус. Айдент. Ооруга асыл мекендеш. Мен 2008 жылы 8 март күнү Ош облусунда жарык дүйнөгө келгем. 8 март күнү Ош облустук сотунан 207 беренеси менен 5 жылга эркиндигинен ажыратылып, азыркы учурда 14 мекемеде өзүмдүн жаза мөөнөтүмдү өтөп келем. Ошондо эмне кылмыш боюнча? Меники 207 каракчы боюнча ошо 5 жылга эркиндигинен ажыратылып келгем. Өзүм кылмышым жөнүндө айтып кетсем, 2024 жылы Ош облусунда уюлдук телефон алып сатып иштегем. Ош облусунда ошо келечек телефон базарында телефон алып сатып иштеп жүрүп, анан мага ар дайымкы эле кардарлар келет. Кардарлар келип, телефон алып сатып, ошентип алар менен иштеп жүргөндөн кийин анан мага ошол мурда тааныш болгон, менен телефон алып жүргөн 2-3 бала келет. 3 бала келип туруп мага телефон сатат. Сатканда мен алардын телефонун алам, алардын телефонун iPhone үлгүсүндөгү телефон болчу. iPhone үлгүсүндөгү телефон, анан ичинде текшергенимде iPhone'да iCloud деген нерсеси жок болуптур аларда. iCloud деген нерсеси жок, таптаза өзүбүздүкү дегенден анан мурда аларды тааныганым үчүн, көргөнүм үчүн аларга ишенип алгам телефонду ишенип алып, акчасын ошол жерде берип, наличка ошентип баалашып алганмын. Алып туруп эле анан эртеси күнү мен кайра сатайын деп атканда ошол жерден жолугуп калганбыз. Сатайын деп атканда башка бирөө келип туруп, бул менин телефонум деп ошентип талашкан. Ошол жерден пикир келишпестиктер болуп кетип, ошол балдарды таппай калып, ошол жерде өзүм акыры ошолор менен урушуп, анан көрсө ал ошондой каракчылык менен келген телефон экен эле. Анан мен аны билбей алып алганмын да, анан мен алганым үчүн аларга берген эмесмин, акчасын төлөп алганым үчүн. Анан ошентип мени ошол 1 айдан кийин кармап кеткен. Кармап кетип, анан ошол бойдон ошол сотко өткөн ишибиз. Сотко өтүп, анан ошол 4 бала чыгып кеткен, 3-өбүз камалып кеткенбиз. Эми ошол кыймылга, ошол аракетке мындай азыр өкүнүп атасыңбы? Ооба, албетте, азыркы учурда өкүнөм. Ошол ишке барганыма бирөөгө ишенбеш керек. Мисалы, азыркы акылым болгондо ал ишти кылбайт элем, ал ишти кылбаганда азыркы акылым болбойт эле дегендей. Ушул жерден, ушул акыбалга түшүп, сенде кандай сезимдер болуп атат негизи эле жан дүйнөңдө? Бул жерге түшүп, биринчиден өкүнгөн жерим ата-энеме, мындай айтканда, жүзүн жер каратып койдум. Ата-энем мындай ишеничин буйруса актайм. Иншалла, алдыда чоң деген максаттар бар, ойлорум бар. Буйруса, анан ушундай өзүм деле билбей калдым. Кандай мындай жолго барып калганыма.
ошондой максаттар буюрса ушул жерден эле эркиндикке чыгып кетсек, эркиндикке чыгып элге кызмат кылып, элибизди, жерибизди коргоп буюрса, ошондой жакшы ниет, максаттар бар. Мындай чын дилибизден мындай айтканда жашоого из калтырып дегендей, таза эмгек кылып, Исхак Разаковдой болуп, ошондой таза иштеп, ошондой кылган ниеттерибиз бар биздин деле буюрса. Канча азыр сенин досторуң, курбуларың канча жашта? Менин досторум азыркы учурда ошол 18, 19, 17. 10-11 класстар экен да? 11-ди бүткөндөр. Ата-энең жөнүндө, бир туугандарың жөнүндө кандай ойлоруң бар азыр? Мен ата-энем жөнүндө буюрса ушул жерден чыгып, ата-энем келип турат бул жака келип, биз менен жолугуп. Канча азыр сенин досторуң канча жашта? Менин досторум азыркы учурда ошол 18, 19, 17. 10-11 класстар экен да? 11-ди бүткөндөр. Ата-энең жөнүндө, бир туугандарың жөнүндө кандай ойлоруң бар азыр? Мен ата-энем жөнүндө буюрса ушул жерден чыгып, ата-энем келип турат бул жака келип, биз менен жолугуп, ошентип турат. Бир туугандарым деле келип турат. Ата-энем бар, Кудайга шүгүр, бир туугандарым баары бар. Өзүнө баягыларына советтерин берип кетет, өзүнүн кеңештерин берип. Ошо буюрса ата-энем менен чыгып, иншалла ата-энеми ошо Меккеге алып барып, мындай айтканда ата-энем ишеничин актаганы буюрса умтулам. Иншалла намазды окуп, ошо ата-энеми Меккеге алып барып, эң биринчи максат ошол зиярат кылдырып, ата-энем ыраазычылыгын алсам, баары табылат буюрса, калгандары. Ата-энем эле ишеничин актап эле буюрса, ошондой кылсам, ажыга алып барып, ошо белектерди берип, ошондой ата-энеми сүйүндүрүп, сүйүнүчтүн гана көз жаштары болуп, ошондой ниеттер бар. Биринчи максатым эле ошол буюрса. Келечекте ким болгуң келет? Мен өзүм келечекте мурда окуу жайда өзүм окуп келгем, юридическийде окуп, азыркы учурда өзүм келечекте болгон максатым ошол жеке бизнес кылып эле, анан бухгалтерский жак жагат, таможенный же налоговый. Нени түшүндүң эми жашоодо 10 күнүңөрдүн 1 күнүңөр ачыла элек мезгил? Анан бул абалда баягы ата-энеңдин тарбиясы, ата-эненин айткан сөзү, мугалимдердин айткан сөзү, улуулардын айткан сөзү бир элес болобу силерде? Ооба, албетте андай болот. Мен эң биринчи эле түшүнгөн нерсем бул жашоодо сен ата-энеңден башка эч кимге керек эмес экенсиң. Ата-эне бир туугандарыңдан башка эч ким деле сени мындай керек деле эмес экенсиң. Мындай сыртта жүргөндө азыркы жаштар мисалы дос деп эле мындай байке мындай деп көчөнүн жанагысында болот да азыркы жаштарчы, баары аң сезими деле ушундай көчөгө чыксам, дос балдарыма барсам деп эле дос балдары бир нерсе болсо эле досум деп ушундай баягындайлар жаш балдар азыр ушундай. Ошолорго айтарым, мындай дос деген нерсе деле болбойт негизи. Ал нерсе болбойт экен да, ушул жака келип түшүндүк да ал нерсеничи. Биз эми мындай ошол дос балдар менен жүрүп, ошолор менен жүргөн үчүн алар ушундай бир убакыт келгенде таштап кетет экен баары. Бир убакыт келет экен өзү. Мындай сыноо келгенде башыңа ошол таштап кетет экен да дос балдарың делечи, ошол байкелериң деле. Ошол нерсени түшүндүк. Бир гана ата-энең эле керек экенсиң, бир туугандарың гана керек экенсиң. Ошо бир туугандарың менен эле ата-энең келип жардам берип, мындай дос балдарың, ошол мисалы мындай районский братан деп, ошентип дос деп жүргөн балдар баары таштап кетет экен да, убактынчалык эле экен да.
бул жашоодо ошо бир гана эле ата энеңи сыйлап урматташ керек экен. Мисалы мурда ата энең айтса, балам жакшына жүр, балам ушундай кыл, эрте кел үйгө десе, баягы колдо бар алтынды билбейсиң дегендей мындай укпайт экен элек да, тентек болуп, сыртка чыгып кетип, келбей, айтканын укпай, жок деп бакырып. Азыр ушундай өкүнөбүз. Ошол күндөрү мисалы үйдүн тамагын сагынабыз бул жерде. Ата энең жасап берген тамактарды сагынып, ошондойду эңсейсиң да. Ушундай ата энем айтканын угуп койсоң, ата энең айтканын угуп койгоңда бул жакта отурбайт элек мисалычы. Ата эне деле жаман болсун дебейт да баласына. Жакшы болсун деп ушинтип урушуп, балам үйдө отур десе деле укпай, жок деп тентек болуп эшикке чыгып, ошол дос балдарыңа кетип, ошондой кылып укпай кете берген күндү өтө өкүнөбүз мындай айтканда. Ошол ата энесинин сөзүн угуш керек экен эң главный. Эң башкысы ошо ата энеңдин сөзүн уксаң эле баары жакшы болот экен. Ата энең ыраазы кылып, мисалы жаштыктан элечи ата энең сөзүн угуп жүрсөң, мындай айтканда эчтекеден кем болбойт экенсиң. Анан укпай койбош керек экен. Мисалы окуучулар деле эже агайларыны айтканын угуп, окуп, мисалы ушундай окуп жүргөн болсо, азыр мындай айтканда илими күчтүү, миңде жыгат, билим баягысы билеги күчтүү бирде жыгат деп ошо илим алыш керек да азыр. Ар дайым мындай илим алуу элечи. Мектепти каякта окудуң өзүң? Мен өзүм Ош шаарында эле окудум. Бүтүп келдиң? Гимназияда. 9-дун базасынан тапшыргам Юридическийге. Ал жакка тапшыргам. Бул жакта окуйсуңбу? Ооба, 11-де бүттүм бул жакта. Бул жактын мектебине караганда ал жактын мектебинде окуган кандай айырмасы? Айырмасы өтө эле чоң. Мисалы сырткы мектеп мындай айтканда көңүл буруп, мисалы мындай айтканда көңүл буруп өтө баягындай кылып окутат да. Анан бул жактыкы деле жакшы эми. Жок, эми айтайын дегеним, азыр алтындай мектептин баркын билбей, мектепте каалаганын калчап, жанагындай аракетчилик кылып, балдарды тонооп жүргөн окуучулар толуп турат. Мисалы, сырткы мектепте ошондой эле сиз айткандай, азыркы жаштар азыр аң сезим башкача да. Мындай бирөөнү тонооп, үстөмдүк кылып, өзүнөн кичинелерди акчасын алып коюп, мисалы мындай айтканда эле бирөөнүн акчасы бирөөгө буйрубайт. Анан ушундай эле баягы күчү ашып атса, ошо балдар залга барып, мисалы залда тренировка кылып, Кыргызстандын желегин желбиретип, Ак жол Махмудов, Жоломондайдай болуп, мындай ошолордон үлгү алып, наоборотчу бирөөнү үстөмдүк кылып, бирөөнү баласыны уруп, андан эчтеке таппайт, мисалы. Бирөөнү уруп туруп эле акчасын алып коюп, мындай криминализм деп, ошондой балдар бар көп мектептердечи. Алар ушул жака келип калганда түшүнөт да, бул жака эч ким келбей эле койсун, бирок ушул жака келип калганда өкүнөт. Ошон үчүн кеч болуп кала электе ушуларды угуп, ушуларды билип, эч пайдасы жок экенин билип, мындай жакшы жакка оңолушун каалайт элем жаштаргачы. Ушундай жерге келип окуп калбасын, ошо сыртта жакшы алтындай болгон мектептеринде эже агайларын угуп, эч кимди үстөмдүк кылып урбай, азыр көп баягындайлар болуп атыптыр. Бирөөнү уруп, үстөмдүк кылып, ошол балдар деле ушул жерде отурат да. Азыр сен эркиндикте болсоң эмне кылат элең? Мен азыр биринчи эмне иш кылат элең? Биринчи очередь, биринчи эле иш кылганым ата энем сөзүн угат элем биринчи эле. Ата энем эмне кыл десе, ошону кылып, ата энем эмне кыл дегенге даяр элем да. Азыркы ушул убакытта сыртта болуп калсамчы. Ата энем ыраазысын алганын аракет кылат элем буюрса. Анан ушул башка балдарга, өзүңүн дагы мисалы ушул экрандан көрүп аткан чең курактуу жигиттерге, эркиндикте жүргөн балдарга кандай акыл, насаат, кеңеш? Биринчи эле эркиндикте жүргөн балдарга айторум, эң биринчи эле ата энеңерди уккула. Ата энесин укса баары жакшы болот. Ата энеңерди угуп, окууңарды окуп, мындай
кыргыздын кырган жигиттери болуп, мисалы жакшы адамдардан үлгү алыш керек да. Жаман адамдардан үлгү албай, жакшы адамдардан үлгү алып, азыр өнүккөн заман бар жок бар. Шүгүрчүлүк келтирип жашап, жаштарга айтарым, залды кылып, залды деле бирөөнүн уруш үчүн эмес, мындай өзүң бирөөдөн келтек жеп калбаш үчүн, мындай өзүң үчүн кылып, ден соолукка пайдасы көп жакшы нерселер бар. Мындай бош убакыт болсо эле китеп окуп дегендей. Китеп окуса деле адам мындай оңолот, жакшы жакка баакындай болуп, жакшы жакка болуп, эң биринчи эле ошо досторуңарга кошулбагыла деген баягындай тарбиясы жок балдарга кошулуштун деле кереги жок. Ата энесин угуп, ата энесин сыйлап, урматтап, барктап билсе эле болду. Ошо ата энеңерди угуп, кеч көчөгө чыкпай дегендей. Мисалы, мына кеч көчөгө чыккандан эле көп нерсе балдар бузулат да, ошодон делечи. Негизи эле ушу эркиндиктин баасы, баркы сезилип атабы? Ооба. Бул жерде бардык шарттар болгон менен мындай ошончо шарт болсо деле эркиндикке жетпейт да. Бул жактан ошо биринчи очередь эле эркиндикке чыгып, эркиндиктин по-любому мындай алтындай баягындай бар да, өзүнүн баркы бар да. Өзүн эркиндикте, таза абада эркиндикти барктабай көп адамдар жүрөт да азырчы. Эркиндикти барктабай, ошондой боштондукта барктабай жүргөндөр көп. Ошолорго айтарым, эркиндикти барктап, мындай таза кармап, мисалы ар жерге мусорларды таштай бербей, ушундай кылып, мындай жакшы болуп жүрүш керек. Эркиндикке жетпейт по-любому. Мисалы ата энебиз көргөнгө зар болобуз кээ бирлерде, бул жерде отуруп алып, балдар болуп туруп, ошол ата энебизди көргүбүз келет мисалы. Сагынабыз. Көп шарт болсо деле, мисалы кызматкерлер жакшы мамиле кылат, кызматкерлердин ушундай жакшы мамиле кылса деле ата энеңе жетпейт да. Ата энеңе жетпейт. Ата энебизди сагынабыз, ата энебизди сагынып, кээ бирлерде кусаланып, эчтеке кыла албай калабыз. Бул жакта отуруп, ошо эркиндиктин баркташ керек. Ошо биз эркиндиктин баркын барктабаппыз да, эркиндикте жүргөндөчү. Ошон үчүн бул жакка келип, өкүнүп ошон үчүн кеч болуп кетти электе. Баарына айтарым, ошо эркиндикти барктагыла. Эркиндикке эчтеке жетпейт экен, эркиндиккечи. Бул жакка азыр мындай өзүбүздүн күн тартиби менен жашайбыз. Эркиндикке эчтеке жетпейт. Ошо эркиндикти барктап, таза карап дегендей. Ушундай кылып. Бул жакта азыр канча бала барсыңар? 19 бала барбыз бул жакта азыр. Анан бул жакта ушул балдар менен ар кандай тагдыр менен түшкөн балдар барбы? Бул жакта ар кандай кылмыштарды кылып түшкөн балдар бар. Ошол Бар эле мындай сендей болуп ойлонушуп, чыкканда ушул социалдык жашоого көнүп, кадыресе ушул карапайым элдер сыяктуу мурдакы жашоосуна кайтып, кылмыш кылбай оңолуп чыгышабы? Ошондой ойлонушабы же кандай? Бул жакта көп эле адашып түшүп калгандар. Көптөн бери жашап, бири-бирибиз менен сүйлөшөбүз, күндө чогуу жүргөнүбүз үчүн билебиз. Баары эле адашып түшүп калгандар көп эле. Адашып түшүп, бири-бирибиз менен сүйлөшөбүз, сүйлөшкөндө деле айтат. Ошо сыртка чыксам, буюрса ушундай элге кызмат кылып, эркиндиктин баркын сезип, ата энеми урматтап, сыйлап жүрөт элем деп ошентип баары эле өкүнүшөт азыркы учурда. Баары өкүнүшүп, азыр баардыгыбыздын оюбуз эле ошо эркиндикке эртерээк чыгып кетсек деп намаз окуйбуз. Көп бала намаз окуйт. Намаз окуп ошол баарынын эле ата энеси бар. Мындай атайын кылып түшкөндөрдү көрө элекмин бул жака келгенден бери. Баарынын эле ошол жаштыктан адашып, ошо дос деп жүрүп, ошентип түшүп калгандар. Ошол балдар менен жүрүп, ошентип барып калгандар, кылмышка барып калгандар. Анан мисалы чоңдор менен жүрүп деле азыр мына телеграм аркылуу алданып калгандар көп келип атат. Ошол телеграм аркылуу өзү бир күндө эле иштеген эмес, иштебей эле ошентип алданып, ошол акчанын айынан келип калгандар болуп атат, алданыпчы. Ошолор деле келип атат, келип
баарыбыз ошол ойлору чыгып кетели деп эле кыйналышабы мындай айтып берсең? ооба бири бирибиз менен сүйлөшүп калганда кыйналганын сезесиң мындай сырттан эле туруп ушунчалык кыйналышат кыйналып айла жок болгонунан отуруп ушундай кылат анан кыйналып ата энесин сагынып баары ошентип адашып түшүп калгандар көп. Рахмат, дагы айта турган сөзүң барбы? Айта турган сөзүм ошол сырттагы эркиндиктеги жаштарга айтарым мына үстөмдүктү токтотконуну баягындай кылат элем, мындай айтканда каалайт элем. Үстөмдүктү токтотуп мектепте бири биrini сабап, мисалы ошондой бири бирине үстөмдүк кылып көрсөткөндөрүнү, баягы күчтүүлөр алсыздарды ургандарын ошолорду токтотушуну каалайт элем биринчиден. Анан экинчиден жаштарга айтарым эң биринчи эле ошол ата энесин угуш керек, ошону каалайт элем. Ата энеңерди угуп, колуңарда барда барктап алгыла дегендей. Анан үчүнчүдөн кылмыш кылып, мына урулуп, мына жеңил акчанын артынан баары ошол акчанын артынан алданып келгендер көп. Ошол жеңил акчанын артынан эч качан жеңил акча буйрубайт. Ошол жеңил акчанын артынан алданбагыла, алданып келип калбагыла бул жака. Мындай айтканда бул жака жыландын баласына деле каалабайт эч ким. Ата энеңердин астында эле ага эжекеңерди угуп, мына окуу башталып атат, окууну окуп, илим алып, билимиңерди күчөтүп андан көрө. Мына Кыргызстан кыран жигиттеринен болуп, жакшы адамдардан үлгү алып, ошо Кыргызстан желегин желбиретип, мекениңди коргоп, армияга барып, армияда служить этип, ошол жакта мындай чыныгы эркек болуп жүрүшүнү каалайт элем. Чыныгы эркек эч качан өзүнөн алсыздарга үстөмдүк көрсөтпөйт да. Ошону Качан чыгайын чыкасың? буюрса ошол аз калды иншалла. Ата энем тосуп алат. Ата энем тосуп алып өтө мындай айтылгыс сезимдер да. Бул биринчи эле Алла таалама ушундай шүгүрлөр келтирем. Чексиз шүгүрлөр болсун жараткан Алла таалама. Ушундай бир болбосо бир дуба ушундай кабыл болуп калат экен. Ушундай дуа кылып ушул малга чейин бул күндү ошо 1,5 жылса күттүм да. Бул күндүчү айтып бүткүс сезимдер, ойлор ушунчалык мен эле эмес, ата эне бир туугандарым деле бул нерсени күтүп аткан да. Күтүп атып 1,5 жыл. Мындай айтканда ушундай башкача сезимдер да чыгып туруп эле буюрса ошол окуумду улантып эле эң биринчи максат иштеп ошол ата энем ыраазычылыгын алып туруп эле ата энем ошо азык алып барып бир көзү мындай тирүү кезде барктап сыйлап азык алып барып эле ошол зыярат кылдырып ата энем ыраазычылыгын алып мындай катуу сүйлөбөй ошо ата энеме белектерди берип мисалы ушундай максаттар бар буюрса ушундай жакшы өтө сонун машиналарды мингизип ошо Меккеге алып барып зыярат кылдырып келсем эле буюрса биринчи максат. Неге сенде ушундай ой келип атат? Неге сенде ушундай сезим болуп атат? Бул каяктан пайда болду? Мурда ушундай ойлочу белең? Жок, мындай ойлобойт элем. Эч качан мындай Эмне ойлобой. түрткү болду мындай бул сезимге? Мындай сезимге бул жака түшүп калгандан кийин бир эле ата энем менен эле бир туугандарым келип атты да. Мен түрмөгө түшкөндөн кийин ошол сен үчүн ушундай кылам, сен үчүн баары нерсеге даярмын деген досторум эч кимиси келип деле койгон жок, аларды келишин деле каалабайм негизи. Ошол ата энем келип мындай ушундай азап чегип атсак деле таштабайт экен да ошол ата энеңчи. Ата энем таштабай келип мен менен ошо кыйынчылык күндө да ошо чогуу болду, бирге болду. Ушундай ыйлагандарын көрүп мындай жашоом бүткөнсү эле анан буюрса ошондо өзүмө сөз бергем, сыртта намаз деле окубайт элем, бул жака келип намаз окуп ушундай жүрөккө Алла таалам ыйман салды. Ошол буюрса ошондой ата энеми чыгып ушундай Меккелерге алып барып анан ошо Билим Майнаев дегендерди деле көрүп калабыз.
Атенеңден ушул акыбалда сени таштабайымдай сен менен көйгөйүңдү тең бөлүшүп тургандыгынан улам турбайбы? Ошол ушундай кыйынчылыкта деле таштап койсо деле биз эчтеке кыла албайбыз эми. Неге таштадың деле деп айта албайбыз. Ушундай таштабай күндө келип ошол мисалы ошол Ош жактан болсо, Ош жактан келип бул жакта жатып калган күндөрү деле кыштын суук күндөрүндө ошондой күндөр деле болду да. Ошондой күндөр болуп эми бул жакта биз сезбей атсак деле, билбей атсак деле атенең айтпайт да ушундай кыйналдым деп. Бирок ошол билип ушул күндү бирок ошончо бир жылдан көп күттүк да. Бир жылдан көп күтүп, ар бир сотто 2-3 сот болду, шаардык сот, областтык сот. Баарында эле мындай эчтекесиз эле баягындай кылып коет да. Мындай жакшы деле карабайчы. Ошон үчүн жакшы деле карабай анан ошондой ата-энем чыгасын деп мынтип күтүп туруп чыкпай калып, ошондой болуп убакыттар өтүп анан Алла таалам ушул күнгө буйруптур эле печнеме жазыптыр эле ошол күн келип калды буюрса. Ошо Ош жакка кетебиз эми буюрса. Жаныңда жаткан балдар сени чыгарууну билип эмне кылып жатат? Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде каттооңузду жаңылоо маселеси жаралып жаткан болсо, биз сиздерге Ахмат аттуу ишкерди сунуштайбыз. Төмөндөгүдөй ыңгайлуу автоунаалар, тажрыйбалуу айдоочулар сиздердин кызматта. Ар күнү Москва шаарынан Казакстан чек ара өткөрмөгүнө кирди-чыкты кызматтарын көрсөтүп келишет. Ошондой эле коопсуздук талаптарына толук жооп берет. Эч кабатырланбастан төмөнкү номерлерге байланышсаңыздар болот. +7 977 110 34 11. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянаттык кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70. +7 929 624 63 64. Мен 2007 жылкы болом. Ушу бул жыл 2024 жыл кирген бияка. Ушу СИЗОдо отурганыма 8 ай болгон. 8 ай болуп сотко чыккам, соттон ошо срок алгам 5 жыл. Алып немеге келгем, мекемеге. 282 статья боюнча келгем. 282 кайсы статья? Заклад боюнча. Телеграмданбы? Телеграмдан тапкам жумуш. Эмне болуп ал кылмыштык кылып калдың? Ал жумушту деген Телеграмга кирип иштечим, негизи Бишкек жумуш деген жерден. Шабашкалардан автомойка официант болуп иштеп атканда ошо курьер деп чыгып калган, ошо 3 күндүк курьери бар. 3 күндө 8000 беребиз, иштеп бербейсиңби деп. Иштегенге адамдар керек болот деп анан личкасына кирип өзүм жазгам, эмне жумуш деп. Ушундай наркокурьер деген да. Анан кандай болуп калат деген ушундай болот деп түшүндүрүп берген баарын. Эмне деп түшүндүрүп бердилер? Ушундай катасың, ушу жерлерге катса болбойт, ушу жерлерге катса болот деп. Кандай болуп байланышып калдың? Ошол хронологиясын толук айтып берсең? Ушу телефондон эле Телеграмдан жумуш иштеп атып, ошо курьер деп чыгып калган да. Телеграмда. Анан байланыштым. Байланыштым, кызыгыпчы. Ким жооп берди сага? Чалдыңбы? Жок, жазыштым. Жөн жазыштың. Жазышып, жазышканда ошо жооп берген да, ушундай жумуш деп. Куратор деп коет да. Анан ушундай жумуш деп жазган. Түшүндүрүп берген баарын, ушул жерге катса болот, катса болбойт деп. Анан биринчи күн стажировка деген, ушундай ун болот деген. Ошону биринчи күн чыккам ошо иштеп. Чыккандан кийин ошо эртеси күн жакшы деген, ошо эртеси күн кайра чыгасың деген жумушкачы. Анан эртеси күн чыккам. Чыгып ошо иштеп бүткөндөн кийин ошо кармалгам да. Эртеси Остановкада. Эртеси күн билбейм ошо. Остановкада отурсам эле
кара машина келип салып кеткен да, салып кетип 102-ни чалып милиция чакырып берип койгон да милицияларга. Ошо. Эмнеге ага өзүң кызыгып калдың? Ошо жумуш иштеп атып эле ошо кызыгып кеттим да. Бир туугандарың барбы? Бар, Канчага туугансың? бир тууганым бар азыр. Өзүмдүн. Ата-энеңчи? Ата-энем, апам бар, атам жок. Туугандар бирок көп эле да. Анан алар билиштиби эмне деп? Билишти. Ошо башында айткан ата-энем өзүм деле. Ошо күрээр деген неме бар экен, ошого кирбей деген да. Ошо кызыгып кетип өзүм да кирип кеттим ошого. Өкүнөсүңбү? Өкүнөм. Ошо иште. Өзүң каяктан болсуң? Өзүм Көлдөн болом. Анан эмне болду ошондон? Ошо мен соттолуп, ушундай болду, сот болуп кармалгандан кийин. Жанагы телеграмдан заклад болуп атканда кадимкидей эле колуңарга алып барып катып аттыңарбы? Кандай? Ооба. Каерден алып кандай катып? Өзү адрес берет. Адрес берип, ошол жака барып аласың да. Жерде катып турат. Стрелкалар көрсөтүп коет да ошол жерди. Анан ошону ачсаң мындай казбай эле монтип аласың, казыпчы. Анча казбай эле мынчалык чуксаң чыгат да. Ошону аласың, алгандан кийин 12 штук болчу да меники. 12 жерге каткам, ар кайсы жерге өзү көрсөтүп берет, кайсы жерге катасың деп. Ошол жака катып бүткөндөн кийин ошондой болгон да. Катканыңдан кийинби? Катып бүткөндөн кийин жанымда эчтеме жок болчу да менин. Остановкада үйгө кетейин деп отургам, отурсам эле кара машина келип неметип кетти да. Ушу куратор өзү сатып койгон же болбосо ошондой болгон да. Же камерага түшүп калганбы, ошондой болуптур да. Анан азыр кандай сезимдер болуп атат бул жака түшкөндөн кийин? Азыр бир чети өкүнөм, бир чети жакшы да. Жакшы дегенден көп нерсе сабак алдым да мен. Ушул эркиндиктин немесин түшүнүп, ата-эненин баркын түшүнүп көп нерсе сабак болду. Жакшы жагы. Жакшы жагы. Жаман жагы болсо эми үйдөгүлөргө жаман болот да. Үйдөгүлөр жүрөгү ооруп неметет да. Кайсы мектепте окуйт элең? Ушу Ысыкөлдө окучумун. Ержан Мамырканов деген мектепте. Анан 9га чейин окугам ушактан. 9дан кийин Бишкекке келгем, тапшыргам. Горный университетке. Ошо биринчи курсту бүткөм ошондактан. Бүткөндөн кийин эле ушул неме болуп кетти да, иш. Мен ошо жумуш издеп атканда ошо чөйрөм ушундай болуп калды да мен. Чөйрөм мына ушундай иштечи да. Анын себеби көп акча табам деп ойлогом да. Көп акча табып, байып кетем го деп. Ошондой болду. Анан иштеген себеби ошо чөйрөм ушундай болуп калды. Ошо. Эми 5 жыл бул жакта болосуң. Билбейм, анысын белгисиз да. Удобу, балким эртерээк болот. Түз жүрүшүн айтмакмын. Түз жүрүп, чөйрөнүп, мындай туура тамдап, спорт менен кетсе дейм да. Дин менен, спорт менен кетсе. Ата-энеден угуп, ошо телефон жана чөйрөлөр бузуп коет экен да, аябай элечи. Ошо жакшы жүрсө, мындай ойлонуп жүрсө, ар бир кадам ойлонуп жүрсө жакшы болмок дейм да. Сөзсүз түрдө ушундай бир башына сабак келгенде мындай ага жеткизбей түшүнсө болбойбу? Болот го деп ойлойм мен анан. Бирок көпкүнүн башынан өтпөйүнчө эчтеке түшүнбөйт экен да кээ бирлерчи. Бирок түшүнгөндөр да бар деп ойлойм да. Башкаларды көрүп да. Башка адамдарды көрүп. Буяка түшүп эми ата-энени, бир туугандардын, жалпы эле айлана чөйрөңдөгү адамдардын баа баркын сезип түшүнүп атасыңбы? Ооба. Сезет экенсиң аябай. Кантип? Мисалы баары ар кайсы кичинекей нерсени деле баркың билип калат экенсиң. Мисалы Кийип жүргөн бут кийиминден баштап чачың немеге чейин баркың билет экенсиң да. Эркиндиктин, үй бүлөңдүн, ата-энеңдин баркын билесиң. Ата-энең ушканын,
ошо урушкан эмне себептен урушканын ошолуктан баарын билет экенсиң да. Жакшы болуп кетсин деп урушат экен. Ошо. Ошо кичинекей нерседен баштап чоң нерсеге чейин баркым келип калат экенсиң да. Бул жактан чыкканда эми Кудай буюрса не кылайын деп ойлойсуң? Бияктан чыккандан кийин ошо ата-энем жанында эле жүрүп, спорт менен машыгып, ошентейин дин менен намаз окуп коюп. Бул жакка түшүп, мындай кая тескери алып сезимдер бузулуп, ар кандай жаман ойлор келбейби? Жок, мындай келбейт. Эми чыксаң ошол кылмышыңды кайталап калам деп коркпойсуңбу? Жок, жок. Ал ишке андай жаман нерселерге жолугум сабак болду го дейм, мага жакшы эле. Чын жүрөктөн айтып атасың? Жакшы эле сабак болду да. Сени менен тең ошо окуучуларга, кичинекей балдарга эмне деп айтат элең? Ошол неме деп ата-энесин угуп, ошо түз жүргүн деп айтам. Түз жүргүлө деп. Азыркыдай телеграмдан жумуш издеп ушундай жолго азгырылбай, Ошо телеграмдан ошо куратор тиги жаман нерселерге азырылбай эле коюш керек экен негизи. Алар кандай группадан жумуш бар деп чакырабы? Бишкек жумуш деген нерсе кээбилер билет го дейм. Бишкек жумуш деген ошо студенттер көбүнчө иштейт да ошакта. Күнүнө 1000 сом тиги ушундай стройкага же болбосо машинаны жууп берсең ушундай деп чыгып калганда ошо арасынан ушундай курьер деп чыгып калат да. Курьер жумуш бар дегенден кийин нарко курьер деген уже кирбей эле коюш керек да аяка. Ал жумушка кирсең болду, чыга албайсың да, аягы түрмөдө болот да. Акыры аяк кармаласың. Досторуң азыр бул жакта сени менен тең балдар барбы? Курьер болуп иштегенби? Жок. Иштеп көргөм, бирок чегип көргөн эмесмин да вообще. Чегип да вообще, бирок башкалардыкын көргөм, чегип аткан жок, чегип көргөн эмесмин. Рахмат. Аты жөнүңүз, кызматыңыз кандай болуп калат? Мен Кыргыз Республикасынын министр кабинетине караштуу жазалардын аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 14 мекемесинин кадр жана тарбия иштери боюнча орун басары, ички кызматтын подполковниги Суйркулов Адилет Кылычбекович. Адилет Кылычбекович, өзүңүз билгендей азыр бул 14-чү өспүрүмдөрдү тарбиялоо абагы экен. Анан жалпы эле ушул сиздердин мекеме тууралуу маалымат берип кетсеңиз. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматтын номер 14 мекемеси өзүңүздөр билгендей бизде Кыргыз Республика боюнча бир эле жаш өспүрүмдөр колониясы бар. Бул ушу Вознесеновка айылында жайгашкан. Азыркы учурда толук кандуу бул жаш өспүрүмдөр колониясында тергөө абагы бар. Баягы айыпталуучулар кармалат, өзлөрүнүн сотко чейин тергөөлөрү жүрүп жатат азыркы учурда. Ошондой эле соттолгондор бар. Бул мекеме өзү 1963 жылы курулуптур. Толук кандуу азыркы учурда бул 14 мекемеде айтып кете турган, баса белгилеп кете турган нерсеси бар. Бул мекеменин ичинде мектеп бар. Жаш өспүрүмдөр бияка түшкөндө бизге 14 мекемеге биз Министерство образованияга кайрылып, ушул жаш өспүрүм канчанчы класста кармалып, канчанчы класста чыгып кетти эле мекемеден деген маалыматты алып туруп, анан берде 6-класстан 11-класска чейин жаш өспүрүмдөр билим алышат. Ошондой эле 9-классты бүткөндө кадимкидей эле Минобразованиядан бизден чогуу согласованный болгон буйруктардын негизинде жаш өспүрүмдөргө көйлүк берилет. Ошондой эле 11-классты бүтүрүүдү деген толук кандуу сертификат, аттестациялар берилет. Ошолор менен жаш өспүрүмдөр бияктан бошогондон кийин жогорку окуу жайларга тапшырып, жана баягы өзүнүн жашоосун улантууга толук кандуу биз аракет жүргүзүп жатабыз. Ушул өспүрүмдөрдөн көбүнчө эмне
кылмыштар боюнча бүгүн жазаларын өтөп атат? Бизде эми ар дайым 14 мекемеде анализ жүргүзүп турабыз. Биз дагы өздүк курам менен жетекчи тарабынан коюлган тапшырмалардын ылайык оор кылмыш, оор беренелер көбүрөөк болуп атат да азыркы учурда. Эми бул жакта азыр балдардын ушул жакта жазаларын өтөөсү, бул жактан чыккандан кийин бир мындай коомго аралашуу маселелери кандай иш аракеттер жүрөт? Биз 2025 жылы бул мекеме жетекчи тарабынан коюлган тапшырма менен баягы тарбия мекеме болгондуктан баягы жаш өспүрүмдөр, булар эми жаш өспүрүмдөр негизи чындап айтканда булар менен иштеш аябай оор. Анткени булардын ойлору токтоо эмес да. Эртең менен башка мүнөз, түштө башка мүнөз, кечинде башка мүнөз. Ошого ылайыкташтырып иш алып барабыз. 2025 жылы ушу жаш өспүрүмдөрдү кичине болсо дагы баягы билимге таануу максатында ушу Алыкул Осмоновдун атындагы музейин алып барып көрсөтүп келдик. Ошондой эле Кара Балтада жайгашкан медресебизге барып көрсөтүп келдик иш чараны. Ошондой эле Кара Балтаны кино көрсөтүп, иш чараларды көп эле уюштуруп келатабыз. Ошондой эле энелер күнүнө карата энелерин чакырып, энелер менен жолуктуруп, баягы жаш өспүрүм болгондон кийин анан эң биринчи максатыбыз буларды тарбиялап жана коомго огурушуу да. Эми буга чейинки бир анализдер барбы? Мисалы бул жактан жазасын өтөп бүткөндөр коомго аралашып, кайра ошол кылмышты кайталабай, адаптация болуп, социалдык жашоого кирип кеткен. Аябай жакшы суроо бердиңиз. Ушуну күтүп аттым эле. Негизи бул коомго огушуу максатында бизден ушу акыркы 2 жылдык анализибиздеги боюнча айтып кетейин. Бизде аябай бияктан өтүп кеткен өзүнүн бошолгон, соттолгондор кайра түшкү жок да. Бул 100% кайра кайталып, кайра башка кылмышты деле кайталап, кайра келгендер жок да. Ошол максатында тарбиялык, практикалык тарбия толук кандуу жүрүп атат деп ойлойм да. Ошон үчүн болбосо баягы биздин колубуздан тарбиялаган нерсебиз эсе ишке ашпаса, булар кайра эле кылмыш кылып, кайра эле бизге түшүп калышмак да. Но андай 2 жылда статистика бошогон, соттолгон келген учурлар болгон жок да. Азыр бул жакта балдардын жүрүм турумун көрүп, алардын кыймыл аракеттерин, көз караштарын байкап, мындай алдыга жылуу, оңолуу, жашоону түшүнүү, кылган кылмышына өкүнүү дегендей бир катар ушундай анализдер болобу? Бизге эми биз ишенсеңиз, бул жаза аткаруу мамлекеттик кызматтын 14 мекеменин кызматкерлери 24 саат боюнча ушул жаш өспүрүмдөрдү көзөмөлдөп турабыз да. Бул өзүбүздүн эрежебиз бар, күн тартиби деп коет. Эртең менен баштап кечке чейин 10го чейин. Эртең менен 6:30 ойгонушуп эле булар биринчи дегенде эле физзарядкадан башташат. Физзарядкасы бүткөндөн кийин булар жуунат, жуунгандан кийин тамактанат, тамактангандан кийин мектепке барышат. Мектептен келишип 2 сааттан кийин саат 2лерде бизде атайын профучилище бар. Атайын мектебиңиздер бар. Мектептен кийин чыгышып да проф лицейибиз бар. Ал жерде ширетүү боюнча жана сварка окууларын бүтүшүп, булар колдоруна сертификат алып, азыркы учурда анализ дагы бар. Ушу соттолгондор чет мамлекетте ушу биздин кесип, ушу жерден билим алышып, ошол жерде иштеп жүргөндөрчү. Ошондой эле буларга толук кандуу баягы ичинен колубуздан келишинче бүт жумуштардын баарын аракеттенип түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Күнүгө маектешүү иштерин жүргүзөбүз, иш чараларды уюштурабыз. Булар азыр толук кандуу, менин оюмча, өзүңүздөр деле көрдүңүздөр, өзүңүздөр деле маектештиңиздер. Булардын аң сезими башкача да азырчы. Мурун элементарный жанагы жаш өспүрүмдөр бар азырчы. Жаткан жерин, кийимдерин жыйнабайт, үйүнө, ата энесине бир да жардам бербейт, жана эмгек, огород, ошондой эле жаткан жерин, элементарный төшөктөрүн жыйнап койбогон жаш өспүрүмдөр бар да. Азыр булардын баарын ал нерсеге тарбиялап, өстүртүп, ошондой эле бизде могу 2025 жылы төраганын жардамы менен күнөскана ачылган. Күнөсканабызда бир нече 150 гүлдөн ашык жана ошондой эле
помидор, баягы бадырандарды эккенбиз. Ошого бул эмнеге максат? Эмгекке тартуу жана ошонун ичинде жүргөндө өзүнүн түрмөдө жүрбөгөндөй элестетсин, баягы үйүндө жүргөндөй болсо дагы кичине психологический разгрузка катары аябай мындай жакшы бакытта келатабыз да, Кудай буюрса. Бул жакта мечит бар экен, балдар бияка чыгып намаз окуйт экен, ал жакта спорт зал бар экен. Мындайча айтканда тарбиялык иштерди да ушулар менен жүргүзүп аткан турбайсыздар да? Бул туура айтып атасыз. Спорт залыбыз дагы 2024-жылы 1-июнда ушу жогорку кеңештин депутаттары келип ушул жерге бизге кичине тыйын выделять этип берген фондунан, өзүнүн фондунан. Ал фондуна бизде мектепте информатика сабагына компьютер алып беришти. Ошондой эле тергөө абагында керектүү шаймандарды алып беришти. Ошондой эле спорт залды ачып беришти. Бул спорт залды ачып берген максатыбыз биринчиден эми биякта балдар машыгып, Кудай буйрса кыргыз элине керектүү, кыргыз элинин жийлегин көтөрө турган менмен деген инсандардан болот деп ойлойбуз. Анткени дүйнө чемпиону болобу, олимпийский чемпион болобу же кыйын менмен деген футболисттер болобу, Кудай буйрса ошо максатта ошо иш тарбиялап, ошондой иштерди, иш-чараларды уюштуруп атабыз. Эми ушул эркиндикте жүргөн, мына азыр тарбиялык жактан аксаган, ата-эненин сөзүн укпаган же болбосо мугалимдердин сөзүн тыңдабаган, ошол жактагы укук коргоогондордун сөзүн укпаган кээ бир тентек балдар үчүн кандай кайрылуу кылат элеңиз? Бул коом, бул үй бүлөдөн башталат да. Үй бүлөнүн ичинде канчалык тарбия, канчалык насаат берилсе ошончо болот да. Эми бияка түшпөш үчүн жанагы сырттагы балдарга айтып кетер нерсем, бир эми баягы курорт же лагерь эмес, бул түрмө. Кылмыш ишин кылган ар бир жаран мыйзамдын негизинде туура эмес иш кылса бияка келет. Анан баягы ата-энесин угуш керек, улууларды угуп, айткан нерсесин эки кылбай аткарып дегендей, баягы ата-эне, бир тууган жакшы кишилер жамандык каалабайт да. Только жакшы болсун балам, эме болсун деп. Эми баарыбыздын балдарыбыз бар, Кудай сактасын, эч качан эч түрмөдө бир да жаш өспүрүм болбосун деген эле ниеттебиз. Бир эле ушул сураныч, бизде эртерээк ушул азыркы отурган балдарды тарбиялап, коомго берип, өзүнүн ата-энелерине, бир туугандарына, жандарына тапшырып бергенге биз толук кандуу иштерди азыр жүргүзүп атабыз. 1, 2, 3. Урматтуу көрөрмандар, мына өзүңүздөр көргөндөй бир катар кирип, акыбалды, жагдайды, ушул ичиндеги жаш өспүрүмдөрдүн бүгүнкү кыялы, алардын өкүнүчү, мекеменин кызматкерлеринин алдыга койгон максаттары, пландары тууралуу бир катар маалыматтарды алдык. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, көп болдуңуздар. Анан бул жерде өзүңүздөр билгендей баарысы ушу жапжакшынакай, чырактай болгон өспүрүмдөр өздөрүнүн ушул кылмыштарына өкүнүп, мындан чыккандан кийин ушул туура жашоого, буга чейинки ушу кетирген кылмыштарына, мыйзам бузгандарына өкүнүп, мындайча айтканда кайталабастыгын белгилеп бир нече жолу айтып атат. Ата-эненин, жалпы коомдун, мамлекеттин баркын түшүнгөн көрүнүшүн көрдүңүздөр. Эми балдарды ар дайым коргошубуз керек, ар дайым колдошубуз керек. Ошол учурда бүгүнкү бизди ойлондуруп аткан бир момент болуп атат. Ошо көрсөтүүдүн жыйынтыгында бир ой келип атат. Бул кандай ой? Мисалы, ушул балдардын кылмышы оор экен. Эң ушул алысы 2030-жылы чыгат экен да, эркиндиккечи. Анан эми ушуларды мындай түшүнгөнүн, өкүнгөнүн, оңолгонун көрүп отуруп, ошончо жыл кармаштын канчалык кажети бар эле, кылмыш жаза кодексине балким ушул өзгөртүүлөрдү киргизип, ушундай өзгөчө жаш өспүрүмдөрдү кичине мындай бир мөөнөтүнөн мурда жазасын жеңилдетсе болбойбу дегендей ойлор жаралып атат да. Эми мындай ушу мыйзам алкагын мониторинг кыла турган сиздер, прокуратура, ушу өспүрүмдөр үчүн атайын дагы кылмыш жаза кодексине бир өзгөртүүлөрдү сунуштап, балким ушунча балдар өздөрү түшүнүп оңолгонун көрүп атабыз да. Аны эми анчалык жылда кармап аларды кыжалат кылбастан тарбиялап,
коомго чыгарып койгонго мөөнөтүнөн мурда эркиндикке чыгарганга жанагындай жазаларын жеңилдеткенге бир аракет кылып көрүш керек экен деген ой пайда болду. Анан эми аягында сиздин айтап турган биздин катталуучулар менен бөлүшө турган, шаардыктар менен сүйлөй турган сөзүңүздү уксак. Биринчиден дагы бир ирет жарандык коомчулукка, ата-энелерге, мугалимдерге бүттүгөлүү кылмыш жаза менен күрөшкөн, профилактикалык алдын ала чара көргөн субъекттерге кайрылат элек, көзөмөл орган катары ошол биздин жаш келечектеги балдарды кылмыштуулук жолунан артка кармап, кылмыштуулук жолуна түшүп өздөрүнүн келечегине балта чапконуна жол бербөө максатында баардыгын чакырат элек, алдын ала иш-чараларды күчөтүп, жерлерде ата-энелер менен маектешүүнү жүргүзүп, ушундай жатакана абактарга балдардын келбесине, көк балдардын түшпөсүнө жол бербөөгө жалпы кыргызстандыктарды, ата-энелерди жана профилактикалык иш-чараларды жүргүзгөн субъекттерди иш жүзүндө чакырат элек.